Саламатсыздарбы? Менин атым Алибек. Бүгүн чогуу англис тилин окуйбуз. Окей. Без лишних слов анда баштайлы. Lecture 9A. Керес Мурас Memorial Speech for Advanced. 9-чу лекция Керес Мурас эстелик сүйлөө for Advanced. Продвинутый кыргызча кандай болот? Жакшы уровень уже бар адамдарга посвящен да булчу? Бул видеону уже серьезные адамдар көрүп атат болуш керек уже, у которых английский хороший. Ладно, начнем. Peculiarity. Мен туура эмес туура эмес айтылышын туура эмес айтып коюшум мүмкүн, эми бирок анткени мен кээ бирки сөздөрдү мен да билбейм да. Ошонуңузга кечиресиз. Там өзүңөр карап койсоңор болот, самостоятельно. Peculiarity өзгөчөлүгү. Regardless карабастан. Pondering ой жүгүртүү, ойлонуу. Summarizing, наверное. Кыскача маалымат берүү. Okay. The peculiarity of the tradition of the Kyrgyz people is that before a person dies, regardless of the person is man, the head of a family, or a woman, that person must pronounce their last words. Кыргыз адамдардын традициясынын өзгөчөлүгү бул деген адам өлөрдүн алдында карабастан ал эркек болобу, үйдүн башы болобу же аял болобу, ал анын акыркы сөздөрүн айтыш керек. As a rule, when someone is old, that person begins to think in advance about their memorial speech to future generations. Адатта бирөө карып калганда, ал person алдыда ойлонуп баштайт. Анын эстелик сүйлөгөнү жөнүндө эрте ойлонуп баштайт. Ошол сүйлөп, я имею в виду, эстелик сүйлөсүн, ошо кийинки муундарга карата өзүнүн эстелик сүйлөсүн эрте ойлонуп баштайт экен. A person carefully consider every word well, which can include summarizing his life experiences, drawing conclusions, and pondering what advice or wasiyat he can give to his children and grandchildren in order to protect them from making mistakes in the future. Адам кылдаттык менен ар бир сөздү жакшы кабыл алат. Ал сөздөр кыскача маалымат берүү. Ал сөздөр анын опыт, experiences. Орусча опыт болот, кыргызчасын билбейт экенмин. Анын опыты жөнүндө, жыйынтыктары жөнүндө, анан ой жүгүртүү, ойлонуу, ал кайсы сунуштарды, advice, совет, кыргызча это сунуш, да? Советы, да, еще советы же осуят ал анын балдарына же неберелерине кыскача маалымат берет, In order to
аларды кайтаруу үчүн, кайтаруу эмес, protect, мына кыргызском коргоо да, коргоо. Аларды коргош үчүн, аларды кийин каталарды кетирүүдөн коргош үчүн. Ошонун баарын айтат, ошонун баары жөнүндө ойлонот экен, Анын опыты, жыйынтыктары жөнүндө. Биякта дагы сөздөр, буларды да бир сыйра окуп кетели. Prematurely, эрте. Prematurely. Туура айтылат, мен билгендей. Property. Inherited. Мураска калган. Acquire. Сатып алуу. If a person dies prematurely, then the memory of speech is pronounced by the spouse. Эгер адам эрте өлүп калса, анын эстелик сүйлөсү анын аялы же күйөөсү менен айтылат да. Это болбосо өлгөн адам ал ким экенинен зависит этет да. Ал аял болсо эркек айтат, ал эркек каза болуп калса, анда аял айтат. In any case, the husband and the wife consult about what words should be said to their children so that they could live in a harmony in the future. Эмне болсо да, in any case, эмне болсо да, күйөөсү анан аялы consult мен силер билесиңер го деп ойлойм. About алардын эмне сөздөр айтылыш керек жөнүндө, алардын балдарына эмне сөздөр айтылыш керек жөнүндө ойлонушат экен. So that they could live in a harmony in the future. Алар кийин гармонияда жашаш үчүн ошого аракет кылышат экен. They consider how to divide the property between the children, which includes the houses and livestock, with the livestock being the horses, cows, sheep, and camels. Алар ойлонушат кантип мүлк да, property, собственность, орусча айтканда. Мүлктү кантип таратуу, алардын балдарынын ичинде кантип таратуу жөнүндө ойлонушат экен да. Ал мүлккө болсо аттар, койлор, уйлар кириши мүмкүн. Анан төөлөр. As a rule, by tradition, the parental house is inherited by a youngest son, while the older sons must separate and acquire their own homes. Адатта, традициясынын адатында ата-энелик үй эң улуу балага мураска калат. Анан кичүүлөр балдар. Мен эмне деп айтып атам бey? Ата-энелик үй эң кичүү балага калат экен да. Улуу балдар бөлүнүп, анан өзүлөрүнүн үйүнүн өзүнчө табышат экен. Сөздөрдү айтканды унутуп калыптырмын. Prematurely, бунун баарын айткам. Башка сөздөрдү силер билесиңер го деп ойлойм. Да, advance все-таки, ребята. Окей. Биякта assignment 1. Answer the questions. Бул суроолорго жооп берип койсоңуздар болот. Бул теманы жакшыраак кабыл алуу үчүн. Анан assignment 2.
Бул кроссвордту да кылып койсоңор болот, если хотите. Да, бул сабактын биринчи бөлүгү бүттү. Экинчи бөлүгүндө көрүшөбүз анда.